Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин баатырдык эпосу Манас жөнүндө өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен мурдагы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Проза түрүндө, кыргыз тилинде. Мына өзүңөр көрүп тургандай, булар менин алдымда жатат. Бар 5 том тең. Мен бул китептердин баарын тең Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясы текшерүүсүнөн өткөрүп, бул китептер азыркы учурда кыргыз адабияты программасы боюнча Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Кийин мектеп окуучулар үчүн эпосту өздөшүгө жеңил болсун үчүн мен мындай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерлерди түздүм. Булар дагы азыр мектеп программасына киргизилген. Андан кийин мен ушул өзүмдүн 5 томдук романымды орус тилине которуп, азыркы учурда атайын сайт ачып, epos-monas.com деп. Ушул сайтта менин китептерим коюлган, кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Мергенчилер карлуу бийик тоо, көз учкан бийик зоо менен ташы бийик аскадан тынбастан жүрүшүп, кечке жуук тоолуу өрөнгө жетиштү. Өздөрү менен ала келген чатырларын черке койдун ичине тигишип, жанындагы азыктарын жеп алгандан кийин узак жолдон чарчаган мергенчилер терең уйкуга кетишти. Эртеси күнү жерге жарык түшкөндө ойгонгон жигиттер айлаганга суктана карашты. Аларды ар тараптан бийик чокусунда жазык кышы эрибеген ак мөңгүлөр жаткан ара түздүн алып канчыктын аска бийик зоосу, тар капчыгай коосу көп тоолору курчап турду. Тоолордун үстү жагындагы ташы бийик аскаларда дээрлик эч нерсе өспөсө да, ылдыйкы тарабында жашыл арча токойлор чер экен. Алардын арасында ар кандай куштар чоочун адамдардын келгенине тынчсыздангандай ары бери чебелектеп учуп жүрүшөт. Бир-эки жол мергенчилер жолборстун таман бою күркүрөткөн күрүлдөгөн үнүн да угушту. Жолубуз болгон окшойт. Кубана карады жанындагы кошчуларына кызыл төбө чепкенин келбеге жамылган Манас. Тегеректе куштардын, жаныбарлардын баардык түрлөрү барга окшойт. Кудай буйрукса, каалаганыбыздай олжа алып, тамашага батат экенбиз. Шаша-буша тамактанып алгандан кийин мергенчилер ууну башташты. Манас айткандай, бул жерлер жаныбарларга бай экен. Жигиттер ар тарабын чуу кылып, буруштан атып бугусун, курбудан атып кулжасын, кубандырып курдашын, эчки теке кийигин, эгиздин издеп бийигин, адырдан аркары үркүтүп, артынан кууп үргүтүштү. Уунун кызыгына баткан Манас атасына 2-3 күндөн кийин кайра келем деген убадасын унутуп, тоолордо жигиттер менен 9 күн калып кетти. Манас ууда жүргөн кезде Алооке катуу душман келди деп кыргыздар менен чабышууга даярдык көрө баштады. Ал ары жагы Кокондон, бери жагы Маргалаңдан, Чоң Анжан, Сузактан 500 000 аскерди чогултту. Бирок Алооке кол астындагы баардык букараларын кошкон жок. Мангул менен Калмактын, Тыргоот менен Даңгыттын тыйпыл баарын кан аскерине алды.
элинин көпчүлүк бөлүгүн түзгөн кыргыз атанын балдары болсо мындай үлүштөн куржалак калышты. Мунун себебин сураганда Алооке нөкөрлөрүнө мындай деп жооп берди. Булардын жана Манастын атасы бир. Бизге жоо келгенде Баанусты Ташкентте саткандай менин букараларымда саткындык кылат. Ошондуктан аларды аскерибизге жакын жолотпогула. Аларды кыргызына айдагыла. Ушул буйрукка ылайык Кытайлар Кыпчак менен Тейитти кыргызыңа кеткин деп Кыбылага сүрүп кейитти. Окчу менен Думарага орун бербей буларга Нойгут менен дөөлөстү, уулап чүрлөп жөөлөттү. Катаганды да өгөйлөп, колго кошпой, катардан сүрүп салган Алооке аскерге жалган кытайлыктарды гана кошту. Алоокенин карк алтын туусу көтөрүлүп, Баатыр менен Балбандан 500 000 аскер жыйылды. Аябай буга кубанган кан өзүн эр жоокерлердин шер сезип кыйынсына баштады. Мен Манастын ташталканын чыгарамын. Лаккандар ушулай ойлонду Алооке. Ушундай көп аскер менен мен эч бир жоого жеңилбеймин. Бир эмес 1000 манас келсе да анын эсебин табамын. Бирок бираз ойлонгондон кийин анын эсине кыран күдүк түшүп, кайрадан көңүлү бузулду. Мен Манастын кыйын баатыр чыга турганын бул шүмшүк туулбастан мурун билгенмин. Пушайман болду Алооке. Ал жөнүндө биздин ыйык ышырлап кетебизди жүздөгөн, миңдеген жылдар мурда Манас калмак Кытайды чабат, Бейжиңди алат деп айтылган. Мындай китепке ишенбегенге эч кимде эч кандай негиз жок. Анда айтылгандардын баары кылымдардан бери так жүзөгө ашып келе жатат. Бейжиңди ала турган баатырга менин кантип алым жетет? Ындын өчкөн кан кандай чечим кабыл алуусун билбей, бир топко чейин алтын таксыдан үнсөзсүз белтиреп отурду. Эмне кылсам экен, айласы курулду Алоокенин. Манаска каршы чыгайын десем, ыстырлап боюнча аны эч ким жеңе албайт. Каршы чыкпай, ушунча чоң аскери менен согушсуз каршылык көрсөтпөстөн багынып берейин десем, бул кадамымды эч ким түшүнбөйт. Мени баары бичил, коркок деп кылымдарга каккандын журтуна шерменде болом. Бул жагдайдан кантип чыгамын? Кантип эли журтумду каардуу душмандан сактап каламын? Ордунан туруп, ары бери ойлоп баскан Алооке куулукка бара турган болду. Мен азыр Манаска чабарман жиберип, аны опузалап көрөйүн. Ал коркуп кетип, жеримден кетип калса, мен чоң балээден кутуламын. Эгерде кетпесе, башка чара көрөмүн деп чечти Алооке. Ниетин жүзөгө ашырып, ал кан сарайына атактуу балбандардын бири тижеликчи чакырды. Бою узун, алып денелүү, колдору күрөктөй болгон, сары жүздүү, мурду коңкойгон, чапчак, жашы 35-теги балбан тез эле канынын жанына жетип келди. Чакырган экенсиз, каным, таазим кылды тижелик Алоокеге. Кулак сиздер. Сен азыр Манаска барасың, өкүм сүйлөдү алтын тааж ишан хан. Жарайт, каным, даярдык менен жооп берди көк чарайына кийген тижелик. Мен ага эмне деп айтайын? Сен ага менден салам айткын. Мен аны урматтап, сен элчи катары жөнөтүп жатканымды туура түшүнүп, тиешелүү тыянак чыгартсын. Ал элиме кордук кылбай, жериме конбосун.
Егерде кыргыздар эси чыгып шашып, дүнүйөсүн чачып, кара жанын алып, эсен кандан качкан болсо, буга мен эч кандай тиешем жок. Бирок мен аларга мындай жамандык каалабайм. Мунун далили катары алар кайсы жерде жашоону кааласа, ушул тарапка соопчулук үчүн өткөрүп жибергенге даярмын. Манас менин жеримде турам десе, ага деле каршылыгым жок. Ага койгон жалгыз талабым, ал мага эли менен салык төлөсүн. Сиз эң туура сүйлөп жатасыз. Дагы таазим кылдык канына тизелик. Бирок Манас мени тоотпостон чуулган салып элиме, конбосун сураксыз кең Фергана жериме. Ачуулуу сөзүн уланталы оке. Атаңга жүгүн деңкейтип, анжыянга эңкейтип, айылын руксатсыз кондургандай, мен эмне ага арзан жоомунбу? Манас канчалык кыйын болсо да, андай аша жаппасын. Сыйын билип жүрсүн. Айткан сөзүмдү урматтап, алдыма тез келип, эң баштык үчүн кечирим сурасын. Эгерде сөздөрүмө макул болбосо, мен ага ойрон салам. Менин белең жарак, бедүү ак 500 000 аскерим бар. Ал мени менен беттешип, эч качан жеңе албайт. Манас өлгүсү келбесе, токтоосуз мага баш ийсин. Сен мунага түркпөй чачпайсың, баатырым. Жарайт каным. Манас сураксыз конуп жериме, чуулган салып элиме, чыдай албай Бейжиңге чыйраксынып келиптир. Кең Фергана жериме. Ого өтө көтөрүлө сүйлөдү ал оке. Көтөрүлгөн кыргыздын өзүнө көрүнсөм, арманда болуп өлбөсүн, алын билип Алтайына жөнөсүн. Жашаңыз каным, кубана жооп берди. Сиз сөзсүз тентиген кыргыздарды жеңесиз. Манаска айтып барган, эки болсо биримин, жүрүшүмө жан жетпеш, жүк көтөрчү пилимин. Бири болсо өзүмүн, угуп билип тез келсин, урматтап айткан сөзүмө, деп кыргыздардын келүүсүнөн элеңдеп корккон ал оке, ушундай опуза, орунсуз сөздөрдү даалайын сүйлөп, элчисин жолго салды. Ага чоң ишеним көрсөтүлгөнүнө кубанган тизелик 50 киши кошчу алып жолго чыкты. Манасты изеп, комасын айтып кобурап, Өңкөй баатыр шоодурап, Кара Кулжанын сайынын жээктеринде орун алган Бай Жакыптын айылына барды. Куралданган чоочун кишилердин келе жатканын көргөн айылдын иттери аларды бүтүрүлө уруп чыркап тап беришти. Келгендердин Кытай экенин түшүнгөн айылдыктар тынбай уруп жаткан иттерди четке айдашты. Жакыптын үйү кайда? Сүрдүң сурады анын жанына келген 40-45 шамасындагы кара тебечи Кыргызстан тизелик. Тетиги көрүнүп турган үй, колу менен көрсөттү. Айыл ортосун кара тебечи тейчен киши. Түшүнүктүү деп Кытай кошчулары менен көрсөтүлгөн тарапка жөнөдү. Арылдап жүргөн иттердин коштоосунда Кытайлар Жакыптын чоң боз үйүнүн жанына келип токтошту. Иттердин тынбастан үргөнүнөн жана көптөгөн аттардын кишинегенинен, үйдө күндүн ысыгынан качып, кийимдерин чечип, ак шешектүү төшөктө дамбал чаңктап жаткан Жакып ойгонуп кетти. Бул эмне деген ызы чуу? Уйкусу канбаган көздөрүн ушалай ойлонду Жакып. Манас балам уудан келген окшойт. Анын суроосуна жооп бергендей, үйгө узун бойлуу, ак калпакчан, кара тору кызматчы кумсарган бойдон чуркап кирди. Бай, ентигип сүйлөдү ал.
Sizge Ала Океанын elçileri keliptir. Munukkan Jakып sekirip orundan turup, şaşılıp giyinip, darıp sırtqa çıktı. Xitaylardı görgöndө abışkan жүрөгү şuu dey түштү. Ала Океан Кыргызстанга чабуулга өтүүгө даяр турганын ал келген элчилердин түрүнөн байкады. Балдар коноктордун аттарын алгыла деп кыйкырды Jakып кызматкерлерине. Булар улуу кишилер. Кыргызстан элчилерди урмат кылып жүгүнүп учурашты бүгүнүп. Jakып аларга колунан келген даамын берип, конок ашына таттырып, конок кылып жаткырды. Тизелик Ала Океандын талаптарын төкпөй чайышпай айтып бергенде Jakып дароо бул жөнүндө кабар берүү үчүн Манаска 6 кишини чаптырды. Баласы келгенге чейин абышка каардуу болот деген элчилерин сыйлай баштады. Манас балам качан келет? Сүрдүү сурады Jakыптан эртең мененки тамактануу учурунда Тизелик. Бүгүн кечке жууп келип калат. Бүйпөңдө жооп берди Jakып. Анда жакшы экен. Бирок Jakыптын айткандары оңунан чыкпай, Манас ал күнү айылга келген жок. Калпычы чал ачуусу келди ошондо Тизелик. Сен балам бүгүн келет деген элең. Түн ортосу болсо да анын да айыны жок. Кыжырдан Кытай жоопкерлерине буйрук берди. Баарыңар үйгө кайтканга даярдангыла. Биз Ала Океанга барып, Манасан тоотпой жаткандыгын билдиребиз. Жүрөгү алкымына тыгылган Jakып ага жалына баштады. Ай батыр, ачууланбай кое тур. Балам ууга тоого кеткен. Өзүң билесиң. Тоолордо аба ырайы туруксуз. Балким Манас айылга келе жатканда жамгыр, атыгүл кар жаап, жолдо тайгак болуп, ошондон улам ал кечигип жаткандыр. Эртеге чейин сабыр кылып, мен ардактуу коногум болууңузду суранамын, урматтуу элчи. Макул деп бир аз ойлонгондон кийин Ала Океанга токтоосуз кайтуу ниетинен баш тартты Тизелик. Кубанган Jakып дагы бир семиз койду сойдуруп, шарабын мол берип, элчилерди кайрадан сыйлай баштады. Манас эртеси күн да үйгө келбегенде, кечинде дасторкондун үстүндө өлө мас болуп турган Тизеликтин маанайы кайрадан бузулду. Балаң кайда? Канга толгон көздөрү менен Jakыптан ызырына сурады Кытай. Ал айылга келдиби? Келген жок. Жалтактай жооп берип көздөрүн ала качкан абышка. Какпаш чал. Келишире сөктү Jakып Тизелик. Сен эмнеге улуу Ала Океан элчилерин шылдыңдап, алдап жатасың? Мен эч кимди шылдыңдаган жокмун. Жок, шылдыңдадым. Балам бүгүн келет деп, бизи 2 күндөн бери убара кылып жатасың. Кана жигиттер, тургула ордуңардан, үйүбүзгө кеттик. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.